Урматтуу депутаттар, тынчтаныңыздар. Анда жумушубузду улантабыз. Күн тартибиндеги кийинки 9-чу маселени карайбыз. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген 2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын Дүйнөлүк банктын ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору баяндамачы Султанбеков Сабырбек Укушевич, Кыргыз Республикасынын энергетика министри орун басары. Чакырылгандар Полотова Жылдыз Арстанбековна, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары. Байгазиев Талайбек Аскарович, Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Баяндамачы барбы? Анда баяндамаңызды жасай бериңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Данияр Мекович, мага 4 минут убакыт берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, сиздерге белгилүү болгондой, электр энергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу максатында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан 50 миллион акш доллар суммасындагы каражатты алуу боюнча келишимге макулдашууну карооңуздарга сунуштайм. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги жана Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги тарабынан даярдалган. Долбоор бөлүштүрүү тармактардын реабилитациялоо жана энергияны эсепке алуу системасын санариптештирүү жолу менен электр энергетика секторунун финансылык жана операциялык туруктуулугун жакшыртууга багытталган. Долбоордун алкагында 0,4-10 киловольт электр тармактарын реконструкциялоо, 6-10-04 киловольттук трансформатордук көмөк чордондорду куруу жана реконструкциялоо, ошондой эле 600 миңге жакын акылдуу эсептегичтерди орноштуруу жана SCADA же биллинг системасын киргизүү пландаштырууда. Ошондой эле социалдык коргоо системаларын... Урматтуу депутаттар, кечиресиз, баяндамачы кечиресиз. Урматтуу депутаттар, аз-маз тынчыраак отурайлы, баяндаманы укпай атабыз. Сураныч. Уланта бериңиз. Ошондой эле социалдык коргоо системаларын чыңдоо каралууда. Муну менен бирге сунушталган долбоор электр энергия менен камсыздоого жумшалган чыгымдарды жабуу максатында тарифтерди акырындык менен оңдоону колдоого арналган иш-чараларды камтыйт. Долбоор 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына толугу менен шайкеш келет. Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки өнүктүрүү улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш-чара планына ылайык электр энергиясынын жоготууларын азайтуу, электр энергиясын эсепке алуунун башкарууда эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана акча каражаттарын чогултуу милдет коюлган. Ал эми каржылоонун шарттары мындай: кредит 25 миллион акш доллары, грант 25 миллион акш доллары жана СЕКА гранты, бул Швейцария өкмөтүнүн фонду боюнча 8 миллион акш доллары. Кредит берүү мөөнөтү 38 жыл, жеңилдетилген мөөнөт 6 жыл. Кредиттик каражаттарды пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен жылдык 0,75%. Максималдуу резервация комиссиясы жылдык пайызы 0,5. Резервтөө үчүн комиссиянын өлчөмү жыл сайын мардын аткаруучу директорлор кеңеши тарабынан аныкталат. Бирок акыркы жылдары Кыргыз Республикасы үчүн бул комиссия 0-га барабар болду. Долбоордун жыйынтыгында электр энергиясынын жоготууларынын деңгээлин төмөндөтүү, каражат чогултуу деңгээлин жогорулатуу, электр энергиясы менен камсыздоонун ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, аварияларды азайтуу жана керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу күтүлүүдө. Ошону менен бирге бул долбоор экономикалык пайдадан тышкары энергетика тармагынын негизги стратегиялык багыты болгон электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууга багытталаарын баса белгилейм. Урматтуу комитет мүчөлөрү, жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда электр энергетика секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө келишимдин долбооруна макулдук берүүңүздөрдү суранам. Рахмат.
Суроолор болсо, депутаттар. Сөз Айбек Алтынбековичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Урматтуу баяндамачы, сиз айтып койсоңуз, энергетикага алган ушул 50 миллионду кошкондо жалпы кредит гранттардын суммасын. Улуттук энерго холдинг, саламатсыздар, Байгазиев. Башая 136 миллиард сом болуп атат карызыбыз. 138 миллиард карзыңыздар бар эле да буга чейинчи. Ооба, бар. Бирок азыр могу 50 миллионду дагы алып атпайсыздарбы? Ооба. Да, туурабы? Бул канчасы грант, канчасы? Жармы грант, жармы кредит. Кредит. 25 кредит, 25. Ошо 138-дин бардыгы грантпы же кредитпи, карызбы? Ички сырткы карызбы ошонун бардыгы? Анын ичинде кредит, ана бюджетный ссудалар бар да. 136 миллиарддын ичинде. Эми азыр дагы 50 миллионго энергетика тармагы карыз болдук да, туурабы? Ушундай болуп атат да. Качан биз карыз болбой калабыз да? Качан биз ушу энергетика тармагы пайданы алып келет? Азыр 28 ноябрында кабинет министринин токтому чыкты. Ошол жакта биздин бүт карызды 3 жылдын ичинде толугу менен капитализация кылынат да. Ошону менен энерго секторунун карызы нөлгө түшөт. Нөлгө түшөт, бирок нөлгө түшкөнү менен кайра өзүн өзү актабайт да бул нерсе. Кайра карыз, кайра башынан башталат да карыз. Бирок могу алып аткан Тарифти караштырышыңыздар керек да, туурабы? Тариф планын караштырбасаңыздар, ал эч качан биз карыз алганбыз, туурабы? туура айтасыз, азыр Качан карайсыздар тариф? среднесрочный тарифный политика уже каралып атат. Азыр өзгөрүүлөр киргизет. Буюрса могу жаздан баштап өзгөрүү болот. Ошону менен дополнительно доход 3,5 миллиард сом болот. Сразу эле айтып кетсек, слабо защищенный социальный слой населения. Жок, аларга тийбегиле. Мен сунуш кылам, аларга тийбегиле. Аяка тийбейт. Колдон болушу керек болсо бекер кылгыла. Безлимитный бүт сохраняться этет, бүт преференциялар болот. Жок, мындай элдерге тарифтик планды, тарифтик политика жөнүндө сүйлөсө эле мындай элге мындай душмандай, туура эмес айткандай көрүнөт экенбиз да бир тарабынан. Бирок биз келечекте 5 жыл, 10 жылдан кийин энергетика секторун таптакыр жоготуп алып турган коркунучта турабыз азыр. Дагы жакшы биздин президентибиздин жанагы чечкиндүү кадамдары менен чакан кестердин бүгүнкү күндө ишке кирип атышы да. Бирок ошо болуп атканда дагы бул аз болуп атат да. Эми тарифтик баягы саясатты мына айлык акы көбөйдү. Айлык акыны 2 эсе 100 миң, 50 миң, 60 миң, 100 миң. Мисалы үчүн сотторубуз 200 миңге чейин айлык алат. Күч органдары 100 миңдин тегерегинде. Жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин иштегендер мамлекеттен, бюджеттен акча каражат алып аткан биздин жарандарыбыздын баягы сиздер жаңы тариф киргизде безлимитный деген. Ошого киргизбесек биз энергетика тармагына жардам бере албайбыз. Жок дегенде биз мамлекеттик ишмерлер, мамлекеттен айлык алып аткан жарандарыбыздын бардыгы энергетика тармагына жардам бербесек, биз жылдан жылга мына 50 миллион алып атабыз. Да энергетика сатып алып өткөндө дагы 50 миллион доллар караганбыз. 100 миллион доллар мына быйылкы эле жакынкы бир айдын ичинде ушундай болуп атат да. Ошон үчүн эми бул жерде бир баягы көмөк чордондор бар экен, баягы трансформаторлор жаңылуу бар экен. Эми бул анан баягы пайызы абдан төмөн экен, 0,75%. Урматтуу депутаттар, баягы мөөнөтү дагы узак, 38 жыл экен. Колдоп берели. Рахмат. Рахмат. Сөз Алимжанов Фархатбек Айбековичте. Рахмат, Айсара Нишановна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, бүгүн жыйындын катышуучулары. Сабырбек Укушевич, я хотел вопрос задать. Сколько составляет производство электроэнергии в республике в среднем за 1 год? Можете сказать? На этот год ориентировочно 14,6 миллиардов будет выработка. 14,6, да? Миллиардов. И сколько составляет внутреннее потребление
электроэнергии в среднем за один год? Потребление 16 миллиардов. 16 миллиардов. А мы вот эту разницу откуда берем сейчас? У кого покупаем? Импорт электроэнергии с Туркмении идет сейчас. С Туркмении, да? Мы в основном у Туркмении покупали или другие тоже были импортеры? В основном Туркмения, но Казахстан еще был. А, Казахстан тоже. Вот насколько планируется увеличить производство электроэнергии после проведения вот реабилитации и модернизации, да, всей энергетической системы страны планируется вот после вот 50 миллионов долларов? Можете сказать? Можно ответить, да, Национальный фонд Байгадиев? Ну, в рамках реализации данного проекта планируется замена СИП-проводов 350 километров, установка дополнительно 1000 трансформаторных подстанций, реконструкция сетей и установка 598 тысяч точек учета. Мы планируем снижение потери. В целом, если 1% потери брать, то это снижает на 150 миллионов киловатт-час, которые потом можно полезно продать. Вот это, пожалуйста, мне в письменном виде вот это, то, что вы сказали, дайте, пожалуйста. И потом я Айбека Алтынбековича поддерживаю. Если надо, мы еще поддержим, если денег надо брать, но надо уже самоокупаемость чыгышыбыз керек, да? Энергосектор – это очень важный сектор для нас, поэтому в таком положении сейчас очень стыд нам, что покупаем, да? Мы, наоборот, должны экспортировать, да, в дальнейшем. Поэтому, если хорошие планы будут, чтобы как выйти, как бы, можете ее в письменном виде тоже дать, и в дальнейшем мы будем поддерживать, чтобы энергосистему в дальнейшем, если 100-200 миллионов надо, мы будем даже поддерживать только от кризиса. И мы, знаете, вот сейчас что получается в медной экономике? Мы, наоборот, давим на бизнес, а мы бы лучше бы тарифы поднимали бы, а на бизнес этот. Надо как бы получается мы сейчас долг, да, берем, вот это тоже надо людям, населению проработать, чтобы тарифы тоже как бы, она сама должна оправдывать уже в дальнейшем. Вот такие популистские от этого надо отходить, и мы должны с народом открытыми быть, то, что сейчас требует, да. Все, спасибо большое. Рахмат. Сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Айсара Нишановна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуулары. Мен биринчи суроом, могу институционалдык өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу деген кандай түшүнсө болот? Айталап коесузбу, институционалдык деген суроо болуп атабы? Ошо 2 миллион суммасында колдоо каралып атат, бул эмне деген бул? Бул институционалдык деген экинчи төртүнчү компонент экен. 2 миллион доллар грант. Булардын ичине жалпысынан ошол эле негизги жумуштар кирет экен. Модернизация бизнес проектов, больше эмеси организационный нерселер экен да. Кандай организационный? Мисалы үчүн гендерный вопростор же политический нормативный обзор ошолор боюнча. Гендерный саясат ошо организационный киреби? Институционалга кирет. Бизнес процесстердин эмеси модернизациясы, Мында алыңызчы. Азыр мына жерде жазылып турат, 35 миллиону автоматташтырган тутумун деп жазыпсыңар. Андан кийин мына сервер жабдуулар, сервердик бөлмөнү чыңдоо үчүн деп социалдык жардам, техникалык жабдууларды алуучулардын бирдиктүү маалымат базасына 3 миллион деп. Мага так ошончо мындай жазып бериңизчи мага. Азыр тиги 3 миллионду айтып атасыз, гендерный саясат менен организационный дегенде кыргызчасы кандай? Туура эмес айтып атасыз. Ошо мага так маалымат берип койгончу, суммалардын бөлүнүшүнө койчу, макулбу? макул.
Анан бир суроо дагы. Айтсаңыз, мына электр энергияны коммерциялык жоготуу, анан техникалык жоготуу деп эсептелет туурабы? Бүгүн ошо пайыз менен канча бүгүнкү ошо жоготуулар? Мына бир жылдыгын эле мындай салыштырып берсеңиз мага. Азыр жалпы бириккенге чейинки Распред компаниянын жоготуулары 11,8 болчу. Коммерциялык жоготууларды эми эсептебейбиз, ал техникалык эле деп жалпы эле эсептелинип калган азырчы. Жок, мында бөлбөйсүңөр. Эми жанагы коммерческий деген эми акчалаш деген карыз да туурабы? Коммерческий деген эми уурдалды деген же болбосо счетчиктердин погрешностьтан кетти, ошол сыяктуу дегендер ушу. Жалпы электр энергия сиздерге карыздар канча чоң компаниялар бар? Мында айтайынчы, эгерде беркин эсептеп чыкпайдык деп атпайсыңарбы? Эгерде технический потеря электр энергия жогосу 11,8 деп атат. Эми бүгүнкү күндө сиздерге мына акчалай карыз болгон чоң компаниялардын суммасы канча? Бар болу, жок болсо анда аны мага Салбек Айтмаматович, жалпы бизде азыр баягы 4 бөлүштүрүүчү компания мурун өзүнчө жоготусу 11,8% болчу. Анан жогорку чыналуудагы электр тармактардын жоготуулары 5,5% болчу да. Азыр булар бир компания болуп, бириккенде жалпы жоготуулары, бирок муну жоготуу деп айтса болбойт да, бул технология кеткен расход электр энергия. Жалпы 17% болуп атат. Бирок бизде азыр общественностьта деле өзүдө деле шектөө бар да. Ошонун ичинен азыр Распред сеттикин именно бөлүштүрүүчү низковольтный сетте бөлөлү деп атабыз да, нормативи канча деп. Ошого азыр жаңы программа алабыз. Ошону мен санап нормативди бөлгөндө, ошондо биздин коммерческий жоготуу чыгып. Мындай да, жана мен 5 жыл, 3 жыл, 4 жылда мурун эмес, мен акыркы жылдардагы эле жана электр энергия жоготуулары боюнча технический жактан эми жана модернизация, жаңы жабдыктар менен жабдуулоодо ошо жоготууларды кичине азаят да. Эми алардын өзгөрүү мына плановый эмеңер бар да, мен ошон үчүн сурап атам да, жылдын аягы кандай болот? Азыр мына акча каражаттарды алып атасыңар, бул жерде жалп турат да силердин эмне үчүн колдонуп турган боюнча. Эмне жерде жазып атасыңар, жана сервердик бөлмөнү чыңдоо, анан жанагы жоготуулардын эмеси деп эмне жерде багыттар жалп турат да. Бул электр энергия секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү деген ошого кирет бүт баары. Мен ошо себебин сурап атам. Азыр мына сумманы алсаңар, канча жанагы электр энергиянын жоготуулары канчалык азаят? Анан жанагы энергия жана эсептөөчүнүн канчасына коесуңар? Канча региондор камсыз болот деп ошонку мисал катары айтышыңар керек эле да. Анан жана суроо бердим го мен. Бүгүнкү күндө канчалык чоң мындай ишканалар боюнча сиздерге канча суммада, мен бүт баарын сураган жокмун. Крупный 2-3 айтсыңызчы, канча сизге электр энергия боюнча карыздар? Баш аяк карызы бизде миллиард 200 миллион сомдой түзүп атат да. Анын ичинде бюджетниктер бар. Эми булар мунун ичинен баары эле долгосрочный карыз эмес, анын ичинен краткосрочный бар, текущийлер бар да, переходить эте берет. Ичинен где-то 200 миллиондор переходящий бюджетный, анан неподтвержденный да уже 3 жылдан ашып кеткен мөөнөтү карыздар бар. Ишканалар барбы мындай карыздар? Жок, чоң ишкана жок. Мындай да эми суроо берсем, жанагы боюнча сиз акча каражаттар боюнча канча сумма кайсы жака кетет, мага так маалыматты бериңиз. Мен ошо палатада сизге суроо берип жүрбөйүн да кайра. Ошо распределение суммы, которую вы получаете кредит и грант боюнча. Ошончо кандай болуп кете турган эме кыла. Анан мындай да, электр энергиянын секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору деп жазып атасыңар. Анан мындай да, ушу акчалардын, кредит гранттардын берген тышкы карыз менен силер алып аткан ички карыз да бул. Ошо менен сиздер толук маалымат берип, кандай ишке ашырып атасыңар, ошону жазсаңар. А то кээ бирден ички карызды эле жоюп койбостон, эми ар бир нерсенин мындай жыйынтыгы болуш керек дейм да. Ошон жанагы жазып берип атканда ар бир багытта момда болот.
ушул 1 жылынча бул акча каражат келгенде ишке ашырабыз деп туруп кичине мындай маалымат катары берип койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Сөз Абиров Жаныбек Болотбековичте. Рахмат, Айсара Нышановна. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Урматтуу чакырылгандар, бир эле суроо бар да, могу түшүндүрүп коюлачы. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и системы КСАДа, диспетчерское управление сбор данных. Сумма $35 миллион экен да. Ошо эмнеге жумшалат ошону? Негизинен бул акылдуу эсептегичтер. Жаныбек Болотбекович, 590 миң акылдуу эсептегичтер каралган бул проекттин негизинде. Бирок жалпысы негизи 1 миллион 270 миңдей керек, жалпысычы. Биздин энергетика министрлигинин планы боюнча 2 жылдын ичинде калган эсептегичтерди дагы каржылоо булагын таап туруп, толук Кыргызстан боюнча өткөзөлү деген максатыбыз бар, амбициялык план. Ошонун үстүнө иштеп атабыз азыр. Кайсы жакка коюлат ошолор? 590 миңи. Бөлүп чыкканбыз, негизинен бардык эле райондор каралган. Бир нерсени айта кетсем, ол акылдуу Алардын максатын дагы айтып койсоңор, алар эмнени карап чыгат экен ошону? Счетчиктердин максатынбы? Жок, счетчик эле болот да, э? Счетчиктер эле, анан кийин аскуя системасы болот, баягы дистанциялык жактан балансты чыгарып турганга, ограничение кылганга болот. Потерялар канча пайызга кыскарылат экен ошо менен? Биринчиден бул көрсөтөт потерялардын каякта экенинчи. Оперативдүү вмешательство жасап, ошол жердеги потеряларды кыскартканга мүмкүнчүлүк берет да бизге, кайсы жерден болуп атканын. Анан негизги технический потеряга жакындай алабыз да. Анан муну менен бирдикте жана трансформаторлорду которуу, мисалы үчүн бир эле 80-жылкы трансформатор менен современный трансформатордун айырмасы кубаттуулугу бирдей болгондо эле бир 15-20 миң киловатт үнөмдөйт. Ошол жагынан дагы үнөмдүү болот. Анан сиптерге алмаштырганда дароо эле результатын берет алар дагы. Наброс жок деген сыяктуу. Түшүнүктүү. Колдойбуз. Анан бир эле суроодо азыр соц тармактарда жазылып атат, электр энергиянын баасы көтөрүлөт депчи. Көтөрүлөтпү же көтөрүлбөйтпү? Эле ошо тариф менен эле калып калабызбы? Жок, бул тариф калбайт. Албетте, бирок кийинки жылдан азырынча планда жок. Баягы тарифтик, орто мөөнөттүү тарифтик эме кабыл алынган да саясат. Ошол боюнча жылдын башында чечим кабылданат. Баягы инфляцияга гана эсептелинет да бул. Кийинки майдан баштап өтө турган тариф. Жылдын аягына чейин башка тарифтик саясат кабыл алынат. Анда аны элге жарыя кылып баштан баштап айтабыз. Ага чейин өзгөрүү жок. Рахмат чоң. Анан Даниярбек, бир процедурный маселе бар да. 2019 жылы Бишкек шаарында жаңы мектеп курулган, Газпром детям деген Бишкек шаарындагы. Анан азыр межправительственный соглашение менен бизге дагы кирип атат. Анан сунуш бүгүнкү күн тартибине киргизип коелу. Биринчи окууда основной комитет международный, бирок биз согласованияда бизден өтүшөт деген да. Ошол үчүн сураныч киргизип коелу күн тартибине, карап берип коелу. Анда сунушту добушка коюп. Ошо сунушту добушка коюп кое берейин анда, депутаттар. Каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Башка сунуш суроолор жокпу, депутаттар? Бизде кворум барбы өзү? Чечимди окуш керекпиз да азыр. Кыргыз Республикасынын министрлер төрагасы Жапаров тарабынан кароого киргизилген 5 октябрындагы Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын дүйнөлүк банктын ортосундагы электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын. Каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды.
Кийинки маселеге. Кийинки маселе бизде 10-чу маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Жапаров тарабынан демилгеленип, 2022 жылдын 23 ноябрында каты менен жөнөтүлгөн Кыргыз Республикасында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Урманбетов Октябрь Жолдошбекович барбы? Саламатсыздар. Баяндамачы барбы? Чакырылгандар Амангелдиев Данияр Жолдошевич жок, Экономика министрлиги жок. Ордуна деле эч ким келбептир да. Анда бул маселени алып турабыз. Кийинкиге карап тура берели анда. Мына 11-чи маселе дагы, урматтуу депутаттар. Жок, кийинкисин карап берели, азыр кайра кайтабыз, 10-чу маселе. 11-чи маселени да баяндамачысы Дастанбек Бекешев өзү оораттыр, ошону алып коюуну бир добуштан колдоп коесуздарбы? Сунуш күн тартибинен алып коюуну, каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. 12ге өтө берели. 12-ни карадык, 13. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын финансылык отчеттуулугуна көз карандысыз аудиторун дайындоо жөнүндө. Алар да жок экен да. Ахматов Алмазбек Шаршембиевич барбы? Жок. Он 14-чү. Дүйнөлүк банкка караштуу баяндамачы Данияр Жолдошевич жок. Солтобаев Талантбек Осмонович барбы? 14-чү маселе боюнча жок. Дүйнөлүк банк боюнча Манас эл аралык аэропортун. Жок, баяндамачы негизги Данияр Жолдошевич. Да? Анда чакырыңыз. 14-тү карай берели. Geldi. Gazprom. Minakanom geldi mi? Minakanom geldi mi? 14. Ökülü. Minakanom çakırdılar mı? Данияр Жолдошевич барбы? 14-чү маселе. Кайтайлы. 10-чү. Gazprom geldi mi? 10-чү маселени карай беребиз. Жоқ, аз Minakanom geldi de. Минаканом жок болот Biz байбы. bayındamaçı kim ekan onda? Экөө экен да. Амангелдиев менен Урманбетов. Мына барбы Урманбетов? Var, al var. 14-тү карай бербейлиби? Отурабыз. 14-тү карай берели да. Kiyinkisi bunu geldi. Gazprom geldi de. Айсар Нишанна. Газпром келди мектеп боюнча, ошону кара бербейликпи? 13-чү? Жок, азыр вот күн тартибине акыркы болуп киргизбедик беле. Материалга?
Мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, азыр бир 5 мүнөттө бүт чакырылганда келсе биз карайлы, көбү келбептир. Аны кандай карайбыз? Туурабы? Толуктап бир 5 мүнөт күтөйлү. Жок, аз могул жерде мына материал келди, мына Газпром боюнча. Газпром өзү келиптир. Рухсат берсеңиздер, ошону карап коелу. Мектеп. Анда биздеги кошумча маселелер боюнча карай берсек, 2022 жылдын 2 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда жалпы билим берүү уюмунун ишинин шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата юридикалык бөлүмдүн баяндамасы. Баяндамачы ким? Баяндамачы өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Билим берүү министри. Билим берүү министри Мамбет Акунов. Рахмат. Анда баштай бериңиз баяндамаңызды. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сунушталып аткан макулдашууда мектеп Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык башталгыч негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүргүзөөрүн жана окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө эки үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын күбөлүктөрү берилери жөнүндө жобо камтылган. Макулдашуунун 8-беренесине ылайык Кыргыз тарап мектепке окуу жайды жайгаштыруу жана ишмердүүлүгүн камсыздоо үчүн Газпром ачык акционердик коомунун каражаттарынын эсебинен курулган. Комплекстүү чектеш аймагы менен кийин узартуу мүмкүнчүлүгү менен 20 жылдык мөөнөткө акысыз колдонуу укугун берет. Аталган мүлк комплексинин ээси Бишкек шаарынын мэриясы болуп саналат. Ошол себептен 2019 жылдан бери Бишкек шаарынын мэриясына түзүлгөн ижара келишим негизинде мектеп Газпром Кыргызстан жыл сайын Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетине ижара акысын төлөп келет. Ижара акысы мисалы 21 жылы 20 миллион сом болгон, 22 жылы болсо 25 миллион 500 миң сом. Мыйзамдын долбоору тийиштүү министрликтери менен макулдашылды. Экономика жана коммерция министрлиги долбоорусунун пикирлерсиз жана сунуштарсыз макулдашылды. Финансы министрлиги долбоорусунун пикирлерсиз жана сунуштарсыз макулдашылды. Юстиция министрлигинин сунуштары эске алынды. Тышкы иштер министрлигинин сунуштары эске алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар, негизи бул келишимди биз башында бизге палата комитетке келгенбиз, макулдук бергенбиз, ошо келишимге түзгөнгө. Ошол келишим бүгүн түзүлүп, мына ратификацияга бизге келип атат. Эми негизги комитет бул эл аралык комитет, бизден биринчи окуудан эле өтөт. Ошондуктан суроолор жок болсо, биз биринчи окууда колдоп коелу, негизи жооптуу бул эл аралык комитет. Анда жокпу? Анда урматтуу депутаттар, комитет чечими аталган мыйзам долбооруну биринчи окууда кабыл алуу. Комитет чечими дош койгон, дош бериңиздер. Каршы жок, көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Рахмат, урматтуу депутаттар. 10-чу маселе боюнча келиштиби? Минэконом өкүлү. Келейт абы? Анда биз берки газ 13-чү маселе боюнча анда карай берели. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын финансылык отчеттуулугуна көз карандысыз аудиторун дайындоо жөнүндө баяндамачы Акматов Алмазбек Шаршембиевич, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы барбы? Жок, ал келе албай калды. Мени жиберди. Аудитор счетный палата Өзүңүздү Жумагулов. тааныштырып, анда баяндамаңызды жасай бериңиз. Баштасаңыз болот. Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 55-беренесинин негизинде 2017-2019 жылдар мезгил аралыгында карата Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн көз карандысыз аудиторду тандоо жол жобосу жүргүзүлдү. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын
талаптарына ылайык сатып алууларды уюштуруу максатында курамы 10 адамдан турган конкурстук комиссиясы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 2022 жылдын 11 апрелиндеги чечими менен бул комиссиянын курамына 3 депутат: Масабиров Талайбек Айтмаматович, Бекешев Дастан Талайбаевич, Абиров Жаныбек Болотбекович сунушталган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык өткөрүлгөн сатып алуулардын жыйынтыгында конкурстук комиссиянын чечими менен РСМ KGZ жоопкерчилиги чектелген коом акционердик компаниясы таанылды. Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 55 беренесин жетекчиликке алуу менен 2017-2019 жылдар мезгил аралыгында карата Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн көз карандысыз аудиторду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындоо маселеси кароону суранабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат. Суроолор барбы? Анда чечимди окуп, анан доошко коёбуз. Үчөө, да, отдельно. РСМ KGZ ЖЧКсы 17-19 жылдар мезгил аралыгына карата эсептөө палатасынын финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн көз карандысыз аудитор болуп дайындоого макулдук берилсин. РС KGZ ЖЧКсынын Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын көз карандысыз аудитору кылып дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Доошко коем, доош бериңиздер. Каршы калыс жок. Бир дооштан кабыл алынды. Рахмат. Он төртүнчү маселе боюнча келди. Баяндамачы келбеди. Данияр Жолдошевич. Анда 14-тү баштай берели. Келиптирби? 13 азыр каралды. Онунчу маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Жапаров тарабынан демилгеленип 2022 жылдын 23 ноябрындагы каты менен жөнөтүлгөн Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Урманбетов Октябрь Жолдошбекович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары. Чакырылгандар Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри. Баяндамачы баштай берсеңиз болот. Урматтуу Айсаркан Нышановна, урматтуу депутаттар, сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2021 жылдын 7 декабрында номер 548 сандуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирүүсүз чаралар жөнүндөгү жарлыгында көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу максатында иштелип чыккан. Жогоруда белгиленген жарлыктын 2-пункт 5 абзацында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин лицензиялоо функциясын өткөрүү менен жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууну лицензиялоону киргизүү каралган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 беренесинин 2 бөлүмүнүн 12 пунктундагы жана 15 беренесинин 1 бөлүмүнүн 17 пунктундагы жеңил таксилерден тышкары деген сөздөрдү алып салуу менен өзгөртүү киргизүү боюнча ушул мыйзам долбоору даярдалды. Жогоруда көрсөтүлгөн сөздөрдү алып салуу, жеңил автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишмердигине лицензиялоону киргизүү камсыздайт.
Ушул менен бирге белгилей кетчү нерсе автомобиль транспорт жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына ылайык автомобилдик ташуучу менчик укугунда же башка мыйзамдуу негиздерде автомобиль транспортуна жана автотранспорт каражаттарын сактоо, оңдоо үчүн аймакка өндүрүштүк техникалык комплекске ээ болгон жүктөрдү жүргүнчүлөр жана жол жүгүн ташуу боюнча кызматтарды көрсөтүүчү ишкердик иштин субъекти катары катталган жана буга тиешелүү уруксаты, лицензиясы бар юридикалык же башка жеке жак. Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу жеңил таксилерди албаганда лицензиялоого жатат. Тактап айтканда, колдонуудагы мыйзам боюнча жеңил таксилердин ишмердиги мамлекеттик органдар менен жөнгө салынбайт. Ошондой эле алар менен транспорт чөйрөсүндө мыйзамдардын сакталышын контролдобойт. Ушуларга байланыштуу лицензиялоону киргизүү автотранспорт тармагындагы жумуштарды координациялоо жана жөнгө салуу маселелерин чечүүгө, ташуучулар жана мамлекеттин ортосунда өз ара аракеттешүүнү, транспорттук кызматтар рыногуна кесипкөй жана компетенттүү ташуучулардын келишине, ташуучулар менен транспорттук, лицензиялык жана башка мыйзамдардын сакталышын контролдоого жана бузуучуларга таасир берүүчү чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Андан тышкары лицензиялоо механизми аркылуу автомобиль транспорту менен ташуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Сунушталган мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерине каршы келбейт. Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу республиканын бюджетин кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт. Урматтуу Айсаракан Нышановна, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Кошумча суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Суроолор болсо депутаттар урмат. Сөз Марлен Абдрахмановичте. Марлен Абдрахманович, мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча Кыргыз автомобилдер транспорт жөнүндө мыйзамда 6-беренесинин 6 пунктунда негизинде коммерциялык ташуу үчүн оң рулдуу автомобилдерди пайдаланууга тыюу салынат. То есть тыюу кылып атасыздар. Салынат, мыйзамда көрсөтүлгөн. Азыр эме ушул буяктан чыгарып койсоңор, значит, экинчи мыйзам менен алар тыюу салынып, оң рулдагы таксилер жүрбөсүн дегенге алып барып атасыздар ошондо? Бул мыйзам бар, бул мыйзам буга чейинки мыйзам бар. Билем, түшүнүп атам, бирок лицензияда булар лицензировать этилсин дегендерин чыгарып атасыңар да азыр таксиден. Эми азыркы лицензияны жанакы жеке дегенде алып салсак, силер ошону алып калганы менен прямой берки закон действие берсин деп атасыңар дагы. Жөнөкөй такси азыркы иштеп аткандар таксиде иштебей калсын деп атасыңар ошондо? Оң рулдугулар? Жок, бул жерде бул лицензияны бул мыйзамды кабыл алууда биз ушул сиздер жакшы билесиздер, азыркы учурда бул лицензированияны ушул президентибиздин указы менен ички иштер министрлигине берилген. Бул пассажирный транспорттук лицензирование биз азыр өзүбүзгө алганбыз указдын негизинде. Азыр ошол указдын негизинде биз Минтранспорттан өзүнүн штаты менен кошо бардыгын алганбыз. Бизде лицензиялык отдел ачылган. Республиканын 30 штаттык единица менен азыр иш жүргүзүп атышат. Биз ошонун негизинде бул лицензияны бүгүнкү күндө ушул указда көрсөтүлгөндөй коопсуздукту, жол коопсуздугун кыскартуудагы, адамдардын өлүмүнүн азайышына, ошого карата бул тартипке келтирүү боюнча бул эмени киргизип атабыз. Эми ал общий указ болгон, бирок указда оң рулдуу боюнча эчтеке да айтылган эмес да. Азыр мындай так эле айтып коюңузчу, оң рулдуу бар таксилер жүрбөсүн деген багытта кетип атасыздарбы? Урматтуу Так эле. Марлен Абдрахманович, уруксат болсо мен жалпы түшүнүк берип коючу. Өзүңөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикабызда бизден такси деген бул нелицензированный вид транспорта перевозок болуп калган. Азыр деген бул маршруткаларда, автобустарда, таксидагы жүргүнчүлөр ташыйт. Пассажирский транспорт.
бирок таксилер эч кандай лицензия албайт, эч кандай лицензионный требования жооп бербейт. Бул эми биринчиден тажрыйбасы жок эле бүгүн праваны алып эртең такси болуп иштей берсе болот. Анан дайын бунун баарынын бирдей шарты бирдей болуш керек. Что маршрутканыкы, что таксиники экөөнүкү бирдей шартта болуш керек. Алардагы маршруткаларда кандай болуп тур, такси эртең менен текшерилип чыгыш керек. Анан дайын айдоочунун ал акыбалын, техниканын состояниясын бүт баары каралып туруп, бул дайын бир багытта жумуш алып барылыш керек. Ошол боюнча биз алып келип атабыз. Жанакы сиз айтып аткан оң рулдуу автоунаалар боюнча бул уже действующий законда, закон об автомобильном транспорте, Октябрь айткандай 6-чы беренесинде бuyakta деген тыюу салынган. Ташыганга тыюу салынган. Ошондуктан ушул закондун талаптарына ылайык биз деген лицензирование болгондо дагы оң рулдуу автоунааларга лицензия бере албайбыз. Бул өтө кооптуу. Владимир Петрович, сиз туура белгилеп атасыз. Анткени азыр бизде деген эң жеңил ушул жумуш болуп калды. Анан деген көбүнчөсү ошол эле Армения мамлекет, башка мамлекеттен келген оң рулдуу автоунаалар менен ушу такси услугаларын көргөзүп жүрөт. Ошондуктан законду карасаңыз, биздин закон долбоорунда ушу 6 айдын ичинде өздөштүрүүгө киргизгиле деп атат да. Деп жазып атабыз. Ушу 6 айдын ичинде балким закон боюнча тура келбейт. Караштырсак Владимир Торгович, биздин деле андай максатыбыз жок барын деген. Эшке чыгарып иштетпей салалык деген. Бирок деген мыйзам деген шаардын ичинде уруксат болот, анан межгороддо уруксат болбойт деген избирательный характер иштей албайт да. Ошондуктан биз деген эмнеден чыгып атабыз? Мы исходим из того, что бул деген коопсуздугунан карап атабыз да. Анткени дегенде биз буга чейин айтып келгенбиз, ушу оор жана өтө оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктардын ушу 60%-ын оң рулдуу автоунаалар берет. Ошо бир жол кырсыгында 3төн көп же 5тен көп адам бир каза болуп калган. Ошолордун оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктарды ушу оң рулдуу автоунаалар берип атат да. Ошондуктан бизден биринчиден ага жумуш бериш керек. Бирок коопсуздук бар да. Аны айдап жүрүп туруп элдин баары кырылып калса ким жооп берет? Анысы да бар. Аны да караш керекпиз. Мен эми жооп берип коеюн мындайда, урматтуу ички иштер министринин сотрудниктери, туура түшүнсөңүздөр, ал оң рулдуу болобу, сол рулдуу болобу, биз убагында уруксат бергенде көп киргизип алган, анан көп таксисттер именно оң рулдун айдаган себеби алар сапаттуу болот.
алар кечке эле запчастьтин акча кетирбей ошол бир аз ыңгайлуу болот. Ошондуктан алар ушул машинелерди алган. Билесиздер, алар ичинде 7 адамга чейин пататрон болгонго байланыштуу булар, ошон үчүн көбүрөөк минген. Анан ошого байланыштуу албетте ДТП болгондо ал машинелер көп болсо, алардын саны статистика боюнча көп болот. Кече мына Бишкекте 3 машина айланып кетти, авария болуп, үчөө тең сол урулду. Анда эмне алар айтпайбыз анда? Андай подход бир аз туура эмес. Биз баары бир 6 ай аз. Мен ойлойм, бул туура эмес. Келиңиздер, азыр биринчи окуу бул. Экинчи окууда айтыңыздар, өзгөртүңүздөр, срокту узартыңыздар. Эч кандай 6 айда бир дагы таксист сатуу жетишпейт. Туура түшүңүздөр, урматтуу коллегалар, мен сиздерди мындай жөнөкөй эле эшикке чыгып эле карап көрүңүздөрдү суранам. Өтүнөм. Жөнөкөй элге кыйынчылык болуп калат бул. Рахмат. Марлен Абдрахманович, конечно, биз мыйзам бар тең эл үчүн иштеш керек, жарандар үчүн иштеш керек. Сунуштарыңыздар бериңиздер, карайлы. Бирок дагы бир белгилеп кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөргө бир кичине статистикага токтолуп кетейин. Биздин урматтуу президентибиздин ички иштер министрлиги алга койгон талаптарында ушул жол кырсыгын кыскартууну катуу көзөмөлүнө алганда. Анан мынакей быйылкы жылы биз ушул жол кырсыктарына быйылкы азыркы күндөгү бүгүнкү күндөр статистикада мисалы былтыркы караганда 220 адамдын өмүрүн кыскартууга иштерди алып бардык. Андан сырткары мынакей биз ушул мыйзамдарды жана дагы берки мыйзамыбыз автомобильный эме закондорду өзгөртүү боюнча мыйзамдарды киргизип атабыз. Ушулардын баардыгын тең биз тартипке келтирип алсак, бизге биринчи эл да түшүнүш керек. Адамдын өмүрү кымбатпы же бир материалдык ценность кымбатпы? Биз ушуну биринчи мына сиздерде эл өкүлдүк катары туура кабыл алышыңыздар керек. Эл да туура түшүнүш керек. Адамдын өмүрү деген бул баага турабы? Ошон үчүн биз ошону биринчи ойлошубуз керек. Мен ошону сиздерде суранып келет элем. Мен сиздерден дагы бир нерсени айтып кетейин. Адам өмүрү боюнча бир жакшы мыйзам сунуш кылдым эле. Мына сиз азыр президент айтып атасыз, мен да айтып коеюн, министрге жеткизип барыңыз. Президент тапшырма берген. Грузияга барып келгиле деп, экөөбүздү барып келгиле деп айтты эле министрди же жан министрди. Мына бир жылга жакын убакыт өттү, дагы деле мен менен эч ким бара элек. Канча айтып атам, барып келгиле менен, көрүп келели. Ошол жакта мен айткан жанагы среднестатистический скоростьтагы мыйзамды кабыл алган. Дароо эле ДТП токтогон. Дароо эле токтогон, азайган. Ал жерде оң руль болобу, сол руль болобу, жөнөкөй машина болобу, джип болобу, айырмасы жок. Баардыгы бирдей ылдам менен жүрүп калат да. Точка Адан точка Бга бир убакыт берилет, ошол убакытта гана жүрөт. Мисалы Бишкектен Көлгө чейин 2,5 саат, 3 сааттан эрте келсе штраф болот дегенди киргизип койсоңуз, министр болобу, жөнөкөй депутат болобу, баардыгы шашпай деп калат. Мына ошондо ДТП азайат. Эч ким эч жака шашпайт эле. Ушул мыйзамды кабыл алып бериңиздер, андан көрө комплекстүү ушуну чоң алып кетели. Мен сунуштайт элем. Батыраак учуп барып келели ошо Грузияга. Эми велосипедти ойлоп тапкандан, таап койгондордон барып көрүп келели десе барбай атасыздар, анан азыр могу мыйзамды айтып атасыздар. Мен сунуш кылам. Экинчи окууда өзгөртөйлү, жакшына эл үчүн иштеп берели, өзүңүз айткандай. Адам өмүрү бир, бирок башка жагында карайлы. Рахмат. Марлен Абдрахманович, сиз туура айтасыз, сиз менен бул темада сүйлөшкөнбүз. Бул барып келүү боюнча сиз экөөбүз баралы деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин сиз менен биз баягы сиздин убактыңыз болгон жокпу, биз ал эмени мен министрге айткам. Анан чындыгында бул Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, биз ушул жанакы жергиликтүү райондордо, шаарлардагы автовокзалдар, жана такси стоянкалардын баардыгын тең биз өзүбүз ручной, биздин министрибиздин тапшырмасы менен журналдарды ачып, ручной эмгек менен журналдарды ачып, ушул жана сиз Марлен Абдрахманович айтып атпайсызбы? Момча саатта келиш керек деген эме менен ручной эмгекти кылып келатабыз да, ушул күнгө дейричи 55 журнал ачканбыз ушу республика боюнча. Ошонун негизинде жергиликтүү биздин ГАИ кызматкерлерди ошол жердеги таксилердин баарын учетко алып, шаарда мисалы Караколдон Бишкекке чыкса кандай убакта келиш керек, эрте келгендердин баарын бияктан көзөмөлдөтүп, ошонун кесепетинен мынакей статистиканы карасаңыздар, ушу пассажирный эмени таксинин эмесинде жол кырсыктары азайды. Муну биз азыр ушуну эметебиз. Бул лицензияны тартипке келтирбесек, келтиришибиз абдан абзел да бүгүнкү учурларда. Рахмат. Рахмат. Бул биринчи окуу экен, экинчи окууга чейин депутаттардын сунуштарын карап чыгыңыздар биргеликте. Сөз Сурабалдиева Эльвира Чыргалбековна да.
Рахмат, урматтуу ички иштер министрлиги. Министр Ниязбеков берген справка об основаниян ачсаңыз. Мен биздин мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилерге абдан таң калам да. Ошо справкасында жазып атат да, Кыргызстанды Канада менен салыштырып жатасыздар да. Канадада таксиде bir жылда мындай экен, мынча акчасы мынча экен, Кыргызстанда болгону эле 500 сом. Биринчиден, патент бул салыктын бир түрүбү же салык эмеспи? Айтсаңыздар, жетекчилер. Саламатсыздарбы, Элдер Жылкына. Патент бул салыктын бир түрү. Бир түрү да. Бул сиз эми экономика министри катары жооп берип атасыз да. Биздин ички иштер министрликтегилер патент салык эмес деп эсептейт окшойт. Анткени деген жөн эле патент төлөйт деп эле справка об основанияда кызыктай мындай данныйларды берип атат да. Канадада bir жылда мынча $1000 калат экен, Кыргызстанда мынча $1000 экен да. Для сравнения, Канадада bir жылда средний заработная плата канча билесиздерби? Жетекчилер билбейсиздер. Анткени акта деген орточо айлык башкача. Кыргызстандан бир топ ашат. Анан патент деген бул салыктын бир түрү. Ошону жаттап алыңыздар. Биринчиси, анан адамдын өмүрүнөн эмне кымбат деп жооп берип атасыз да. Мен коллегам биякта доводторун айтып атса, эмнеге каршы деп айтып атса, сиздер айтып атасыздар да. Эң негизги аргумент бул адамдын өмүрү да. Адамдын өмүрүнөн эмне кымбат деп. Бирок ошол эле убакытта ички иштер министрлиги айдоочу күбөлүктөрдү канчалык коррупция батып кеткенин президентте чыбалып айтып атат да. Мен аны жеке көзөмөлүмө алдым деп. Ошол убакыттан бери, мына 30 жылдан бери ошол жердеги айдоочу күбөлүктөр сатылып жаткан үчүн биздин ДТПнын саны азайбайт. Анан текшерүүчү органдар жолдо ички иштер министрлигинин ГАИ бизди тосуп алат да, айдагандарды. Ошол жактагы взяткаларды ким алат? Экинчи суроо, ошолорду жойдуңарбы, жойгон жоксуңар да. Анан ички иштер министрлигинин эң негизги мындай биз түзмө түз аткара турган жумушу бул криминал менен күрөшүү, тартипти Кыргызстанда ошо орнотуу тартипти, мыйзам тартип болуш керек, ошо криминал жок болуш керек дейт. Анан бир эле мисалды алайлы. Кыргызстанда бүгүнкү күндө мыйзам боюнча тамеки чегүүгө расмий түрдө тыюу бар. Аны ким көзөмөлдөйт? Ички иштер министрлиги. Канча штраф салдыңар? Канча күрөштүңөр? Аягына чыктыңарбы, чыккан жоксуңар? ОПГ менен күрөштүңөр, аягына чыктыңарбы, чыккан жоксуңар? Эми ошол калган эле ушул таксисттер калдыбы? Эмнеге дүйнө жүзүндөгү Канадага сиздер салыштырып жатасыздар да, бирок ошол эле учурда мына Канада. Канаданын таксисттери лицензированияны местный муниципалитеттерге бериптир да, шаарларга. Анда бергиле шаарларга. Анткени өздөрүңөр лицензиясын да берет экенсиңер, өздөрүңөр кармайт экенсиңер, өздөрүңөр штраф салат экенсиңер, өздөрүңөр наказывать этет экенсиңер да. Бул туура эмес да, мындай болбойт да. Бири-бирине карамаш келген нерселер. Анда Канаданы ошончолук эле жакшы мисал деп келтирсеңер, Канадада деген шаарларында жергиликтүү ошол муниципалитеттерине толук бериптир ошол лицензирование. Ошолор карасын. Бул биринчи. Экинчиси, мен коллегам сөзүнө толук кошулам. Жумушсуздук 100% күчөйт. Анткени ошол таксини ким айдайт? Мурда жалаң эле эркектер болсо, азыр аялдарды айдап калышты. Жумуш жок. Кыргызстанда ким жумуш түзүп берип атат? Мамлекеттик мына азыр госоргандарда берген айлыгыңарды кайра деген квартальный эмелерди, премияларыңарды алып атасыңар, бюджетте акча жок деп. Туурабы? Өкмөт өкүлү, туурабы? Туура. Мына президент койгон указды мына бизге деле таратышты, туурабы? Кыскарткыла деп сурап атасыңар. То есть мамлекеттик кызматтан дагы 30% кыскарткыла деген внутренний указаниеңер кетти. Эртең ошол адамдардын баары каяка барат? Заводдор жок. Базарларды кысып атасыңар. Базарларга барсынбы? Ансы эле бизди базардан башка эчтеке жөнүкпөй жатат. Бизнестин баары ыйлап атат. Көп теги үстүнөн салык кызматтар аңдып атат, көпчүлүк бизнес аргасыз жабылып атат. Өзбекстан менен Казакстанга кетип атышат. Эми ошол бюджеттен азыр 30% кыскартып аласыңар. Ош айласыз жалгыз эле жумуш такси болчу Бишкекте. Ошактагыларды азыр жүдөтөбүз десеңер, бул адамдардын баарын, я не знаю, буларды митинг эмес, буларды чыккыла, бийликке каршы чыккыла деп эле өзүңөр мындай ачык эле үттөгөн сөзүңөр болуп атат.
Жеке менин түшүмдө ушундай. Бюджеттен дагы 30% сокращение болот. Куда вы эту армию госслужащих отправите? На улицу. Где они будут работать? Таксистами. Я не думаю, что все госслужащие бизнеске кыйын. Поэтому, урматтуу коллегалар, мындай мыйзамдарды алып келгенде кошумча салык кошобуз дегенде мына экономика министрлиги баягы налоговый кодексте эмне көзүңөр алып кеттиңер кайра. Анткени палатада депутаттарга жүздөгөн кайрылуулар келип, баардыгыбызга жазышты. Эмне эле жакшы жерлер да бар экен, бирок могу жерлерин албасаңар, биз анда силерди эмнеге шайладык? Силер аргасын өзүңөр артка тарттыңар, туурабы? Ушундай болду. Экономика министри, өкмөт алдыңар. Анда мындай мыйзамдарды эмнеге алып келип атасыңар, мен түшүнбөй атам да. Ички иштер министри, у него есть прямая задача борьба с преступностью. Прямая задача есть. Ошону 100% аткардым деп мактанса, анда, пожалуйста, кошумча акча керек деп мындай мыйзамдарды алып келгиле да. Мен буну экинчи окуун күтпөй эле, биринчи окууда артка кайрып вообще чаап салыш керек. Мындай да алып келбегиле. Эртең эл душманы болуп чыгасыңар. Бирок аягында ушундай мыйзамдар называется медвежья услуга. Кому вы медвежью услугу делаете? Вы делаете медвежью услугу президенту, главе Кабмина. Потому что народ и так зима болуп атат, ковидтен кийин аябай баардыгы кымбаттап атат. Түшүнгөн эл түшүнүп атат, түшүнбөгөндөр ачууланып атат. Анан ошо өлгөнгө көмгөн кылып турган үстүн ушундай тиги кимге жетпей калдык десе, ишкерлерге жеттик, тигилерге жеттик, бул госслужбаны кыскартабыз азыр. Крыша сварлар калат, крышасы жоктор, байкуштар кетет деген аз келгенсиз, эми таксистерди мындай талаага алып таштайын деп атасыңарбы? Кечирип койгула, ачууланбайын десең да ушундай мыйзамдар көрүп алып мен аябай таң калам да. ОПГ менен күрөшөм деген мыйзамдарды алып келгилечи, колдоп берели. Пожалуйста. Анан ичибизде коррупцияны жоём деген мыйзамдарды алып келгилечи, урматтуу укук коргоо органдары. УКМК, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги. Ичиңерде коррупцияны жоюп, мындай ичиңердеги мындай оборотиндер менен күрөшкүлөчү. Кечээ эле мына Кочкордо ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүн кармаптырсыңар, туурабы? Кечээ эле кармалыптыр. Пожалуйста, ошондой адамдарды жойгула. А шефтериңер айтып койгула жетекчиликке, именно министрге. Карапайым элге тийишпей эле араң турушат. Тийишпей эле болгулачы. Башкасы бүтсө да, могу мыйзамыңар деген анан жардырат да. Правый руль вы хотите запретить, хорошо. Вы и так им не разрешаете. Они уже канча жылдан бери митингуют. Үнү жетпей атат да. Алда бирөөнүн бизнеси деп ортодо көп сөз болуп атат. Мен анысын билбейм, сөзүн ачык. Бирок деген буну азыр деген салам деген күндө, жаңы жылдан кийин мындай башкача ситуация менен ойгонуп каласыздар да. Поэтому сураныч, урматтуу коллегалар, кворум жок болсо коллегалар чакырталы, буну ойлонушсун, мындай мыйзамдарды алып келбей эле койгула да. Не сейчас, это не то время. Настроение сиз элге чыгып, эл арасында мына мен жүрөм, чыгып сүйлөшүп көрүлө, ошолор менен тактап көрүлө да. Бирок мен коллегалар өзүңөр чечкиле, бирок мен бул мыйзамга каршы добушумду берем, анан такыр муну кайрыш керек деп ойлойм. Эртеси күнү баардыгыбыз элге жаман көрүнөбүз. Баарын чоңдор үстү жактын баары бүттү, жанакы кустуризация, бизнестин баарын салыктарын көтөрөйүн деп атасыңар, эми карапайым ошо жөн мамлекеттен бир тыйын пайда көрбөгөн, жөн эле такси айдап жүргөн, жумушсуздук, ачка жүргөн адамдарды эми ошолор тонойм десеңер, мамлекет анда биз жетиптирбиз да. Рахмат. Мен каршымын. Анда сөз азыр сөз жооп бериңиз анда. Судокладчик катары негизи Марина Абдурахман жана Эльвира Жергобековна көтөргөн маселелер оң руль боюнча ал тууралуу мынакей разработчик менен кошо экинчи окууда карап көрсөк болот. Бирок башка жактары бул мыйзамдын башка жактарын карабай атабыз да. Коопсуздук жагы. Негизи казыркы Бишкек шаарын алайлык. Канча компания бар? Казыр частным извозом уже никто не занимается. В основном все ездят под фирмами. А порядок выезда водителей на трассу никто не регламентирует. Поэтому по дополнительному налогообложению здесь речи не идет. Здесь идет можно речь узнать, о я извиняюсь, а вот эти компании частные, они получают лицензии? Вот об этом речь. Эта фирма платит налоги? Сейчас речь это об же этом. ОСО. Они же оплачивают налоги. Нет, неважно, здесь идет... Они же оплачивают налоги. Эльвира Жолобековна, есть два вида. Есть налоговые и неналоговые сборы. А вот по налоговым сборам, если даже они патенты платят, или там общий налог в налоговом режиме, это другое. То есть это обязан за деятельность платить. Теперь есть разрешенные виды деятельности.
Данияр Чтобы Микович, заниматься этой деятельностью, когда нужно иметь открывают квалификацию. ОСО, вот лицензию, да, пожалуйста, вы можете туда конкретно вносить изменения, пусть они оплачивают, да, руководители этих фирм. Но сейчас то, что это коснется простых лиц и в большей части самых обездоленных, скажем, частей, не фирмы ОСО, не крупные, такие как Яндекс, какие там еще фирмы есть, да, а это коснется непосредственно тех, кто стоит, вот таксует на углу. Потому что, насколько я понимаю, МВД будет ходить по вот этим машинам. Крупные фирмы, они то, что платят налоги, ну, государство там с ними, пожалуйста, платят ли они 100% за каждую машину, за кто там включен, кто открыт, закрыт, собирайте с них налоги. Просто вы сейчас пойдете по головам тех, кто совсем на улице сидит, мерзнет, бензин-то подорожал насколько, солярка подорожала насколько, запчасти подорожали насколько. Государство ведь ничего для этого не делает. Вы смотрите точно со своей точки зрения. Вот он мимо меня проезжает, он 100 сомов снял, пусть он столько отдает государству. Но государство же, мы никакие условия не создаем для того, чтобы люди не таксовали. Эльвира Джалбековна, в законе нету нормы по сборам. По лицензионным сборам-то речи не идет здесь же. Здесь идет только аккредитация и порядок. Вы хотите обложить налогами каждую голову таксиста, который на улице занимается частным налогом. Они платят патенты. Она и так обложена. Но вам мало? Нам не мало. Здесь ничего, здесь речи, ни одной речи нет в законе о дополнительном сборе. Здесь будет плата. Но плата какая будет, это еще вопрос. На усмотрение Кабмина. На усмотрение Кабмина. Мы тоже не враги. Как вы отметили, мы видим тоже ситуацию, какая происходит на улице. Но вопрос в том, что это лицензионно-разрешительная деятельность. В этом, я думаю, сомнений ни у кого не должно быть. Вопрос только встал о том, чтобы о запрете праворульных автомобилей. Данияр Рахманович, я правильно же понял вас? Хорошо. Да? В остальной части как бы в законопроект же поддерживается, правильно? Это лицензионная деятельность, она правильно же? Да, вот в этой части давайте как подумаем. Это не запрещайте? Это в этой же части как подумаем. раз таки запрет это и же и есть. Патент есть, оплачивают. Вот с патентом, пожалуйста, если там патенты не берут... Мы готовы объединить и плату за лицензию с патентом. Вопросов нет. А сумма какая? Вы ее не озвучили. Она будет в зависимости от настроения Кабмина? Мы даже готовы без повышения. Здесь вопрос идет о том, чтобы признать эту деятельность лицензионной. Она должна проходить, то есть они квалификацию должны подтверждать. Уважаемый Кабмин, это же безопасно. Уважаемые представители министерства и Кабмина, да? Хорошо, здесь я буду против, ну, может, еще один человек будет против. Он пройдет. Я просто вам говорю о последствиях. У вас также по очень многим законопроектам вы вносите, потом, когда там на улице поднимается бунт, вы даете задний. Я извиняюсь. А когда вас здесь на палате предупреждают депутаты, что будут последствия, вы нас не слышите. Я сейчас просто предупреждаю о последствиях. Последствия будут. Так же, как с вашим законопроектом, когда вам говорят, вот здесь будут последствия, вы считаете, что это как будто персональное вот отношение депутата к какому-то из министров. Нет. Нас волнует конечный результат. А вот здесь последствия, конечный результат, именно на улицах он будет. Я просто сейчас для камеры, так сказать, для протокола это сказала. А потом мы увидим с вами, какие будут последствия. И они будут, потому что возмущения уже идут. Извиняюсь, спасибо. Сөз Алтынбек Айбековичте, депутат. Рахмат Айсара Нышанова, урматтуу. Мындайланчы, анда үчөөңүздөр эле сүйлөшөңүздөр, биз чыгып кетели анда. Бир эме кылайлыбы, мен сизге берейин, анан кийин ошо менин суроом менен жооп берип коесуз. Лицензиянын баасы канча бир машинага? 500 сом. Жеке ишкерге 500 сомдон. 500 сомдон. Бир жылга. Юридикалык лицого 1000 сомдон. Там лицензиялык эмеде көрсөтүлүп турат 5 показатель, 10 показатель деп. Бир машинага, бир таксиге ал кандай болбосун? Ал аттын күчүгү аз болсун, көп болсун, 500 сом туурабы? 500 сом бир жылына, же айнабы? Бир жылга. Бир жылына, да. Кандай тартип менен берилет? Шуну айтыңыздарчы. Эмне кандай болуш керек лицензия алыш үчүн? Тартип боюнча лицензия алыш үчүн бул жерде стаж канча керек? Токтом негизинде каралган 3 жылдык стаж керек. 3 жылдык стаж керек. Андан сырткары налог патенти болуш керек, страховкасы болуш керек, соцфонд болуш керек. Эми азыр айтыңыздар, канча акча ушул лицензиядан канча каражат түшөт? Барбы эсеңиздер? Канча адамга лицензия бересиздер, канча таксистке бересиздер?
саны барбы? Бүгүнкү күндө ушул лицензияны алыш үчүн ошол жагы баарын санын тактап бүт баарын тең ушу соответствие учетко контролго алыш үчүн толук азыр бизде маалымат жок да. Мисалы эгерде биз лицензияны киргизсек, анан ушунда бүт баары тең тартипке келип, бүт баары учетко алынса, анан баардыгы тең. Айбек Алтынбекович, негизи лицензиянын баасын кандай 500-төн деле төмөндөткөнгө даярбыз да. Негизи бул өзүнүн Жолдошевич, мен сураган себеби мындай, жогоруда сөздөр болуп атат эми оң рулдуга берилет, анан ошон үчүн мен баягы сиздерде бул эмеңиздер бар да, негиздеме маалымат катыңыздарда баардык маалыматтар бар деп ойлоп берип атам да. Эгерде сиздер бул мыйзамдын долбоору мен мындай түшүндүм, баардык жүргүнчү ташуучу таксисттерди бүт баардыгын бирдей бир мыйзамдын алкагына алып келебиз деп атасыңар да, туурабы? Ушундай болуп атат. Бирдей, баардыгы бирдей болсун. Лицензияны ошол таксист да алсын, маршрут жана автобус, ушулардын баардыгы алсын деп атасыздар да. Бирдей болсун деп атасыз мыйзамдын алдында. Акча табуу эмес ал жерде. Киреше табуу эмес. Эми урматтуу депутаттар, эгерде бир жылга 500 сом болсо, бул мыйзамды колдоп койгонубуз деле дурус болот. Эми үчүн дегенде мен туура түшүнүп атам, Алихан Абдрахманович, сиз баягы оң рулдуу таксисттерге бул лицензия берилбейт да. Ал мыйзам аларга жол бербейт турат. Эчте калат. Бирок биз ошол мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз да. Алихан Абдрахманович, биз оң рулдуу таксисттерди элди ташыбасын деген, колдонбосун деген, жана кирбесин Кыргызстанга депчи. Анан туура ал айдоочуларды ойлоп, калган жашоочуларыбыздын ден соолугун да ойлошубуз керек. Эгерде мына Казакстанда бул мыйзам, өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн мөөнөтүн койгон, оң рулдуу машиналарды киргизбейбиз, жана кирген машиналардын баардыгын сатып жок кылуу. Бүгүнкү күндө аларда жок. Тажикстанда жок. Биз жогорку кеңештин депутаттары биз 20-жылга чейин деп мыйзамды кабыл алганбыз. Бирок азыр дагы жылдырып 24-жылбы? 23-жылдын 1-январына чейин деп аны жылдырганбыз. Эми мындай болуп атат да, урматтуу депутаттар, азыр мыйзамдын биринчи окууда экен колдоп коелу, экинчи окууда урматтуу депутаттардын сунуштары менен каалагандай кылып өзгөртсөк болот да. Мен каршы болот элем, эгерде 5000 сом болгондо, же 50.000 болгондо мен каршы болмокмун да. Анан эми баардыгын бир мыйзамдын алкагында иштесин деп, баардыгы бирдей болсун деп 500 сом менен эң минималдуу. Данияр Жолдошевич айтты, мындан да ылдый түшүргөнгө биз макулбуз деп атат да. Анан эми Данияр Жолдошевич мындай болуп атат да, салыкты баардыгыбыз төлөшкөнгө милдеттүүбүз да. Азыр ыктыярдуу патент менен иштешет таксисттер, туурабы? Данияр Жолдошевич, туурабы? Азыр патент менен иштейт. Бирок баардыгы албай атат да. Же алып атабы баардыгы? Баардыгы албайт. Кээ биркилери гана. Эгерде 1000 болсо таксисттердин, анын алганы бир 10% эле алат. Мына мен өзүм деле такси менен көп жүрөм, мен сурайм, патентиң барбы десем, жок дейт да. Жок. Көп учурда жок. Мен ошол эле таксистерди карасаңыздар. Биздин Ош, Бишкек, Талас, жана ошондой эле башка Ысык көл, Нарындан келип ташып, элди ташып келет. Мен сиздер менен баардыгыңыздар менен барганга да макулмун, патент сурайлы беле. Ошолордун 10%-дан чыкса чыгат, чыкпаса чыкпайт. Ушу таксисттер, мына карасаңыздар, Алматага каттайт. Сөзсүз түрдө Алмата, мына чек арадан өтүшү менен сөзсүз түрдө страховкасын төлөйт. 50 деген жерде 50 менен жүрөт. Ылдамдык 60 десе 60 менен жүрөт. Мыйзам бузбайт ал жерде. Керек болсо таштандыны көчөгө ыргытып кетпейт. Эми үчүн дегенде алар ошол мамлекеттин мыйзамын сыйлайт, биздин мамлекеттин мыйзамын сыйлабайт атта. Эгерде салык түшпөсө, кайсы жактан биз пенсия пособие беребиз? Кайсы жактан мектеп, бала бакчаларды салабыз? Кайсы жактан жол салабыз? Мамлекет таксисттер үчүн миллиарддаган акчаны Кыргызстанга эң көп карыз алганыбыз бул жол менен энергия сектору. Бул жолго миллиарддаган карыз алат. Ушул таксисттерибиз жакшы жүрсүн, машинасы бузулбасын деп жолду салып берип атабыз. Бирок бир дагы налог, салык төлөгөн кызмат мен көрө албайм, ачыгын айтканда. Эми бардыгыбызга мыйзам бирдей иштеш керек. Анан шаардык эмес болуп бөлүнбөш керек. Мен ойлойм, бул туура маселе, бардыгы лицензия. Жана ошол жерде жоболорду караштырып, бардыгын караш керек. Жанагы штраф алып, ичип, кайра ташып аткан адамдарды, аварияга учураган адамдарга такыр бербеш керек. Адам ташууга тыюу салыш керек аларга. Оң рулду мен мисалы үчүн мен колдобойм. Кирбесин 6 айдын ичинде жок болсун деп колдойм. Эмчүн дегенде мен
өз көзім менен bir учурда эки оң рулдун сүзүшүп, жаш 6 айлык бала күйүп кеткенин көргөм мен. Мен ошон үчүн колдой албайм. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бардык нерсени туура кабыл алайлы. Бир аз концепциясы экен, мен чакырам сиздерди колдоп койсоңуздар. Анан кийинки экинчи окууда анан сунуштар менен аркан өзүңүздөр өзгөртүүлөр менен анан кабыл алып койсок болот. Рахмат. Рахмат. Сөз Абиров Жаныбек Болотбековичте. Рахмат, Асар Нишанна. Урматтуу товарищ генерал, товарищ полковник. Түшүнүктүү. Азыр вот эки позицияда Марлен Абдрахманович менен Эльвира Жолбековна бир позицияны айтты, Айбек Алтынбекович экинчи позицияны айтты да. Анан бир нерсени бул жакта исправка обоснованияда жазып атасыңар, мини-вендер боюнча. А негизи Данияр Жолдошевич биринчи силерге суроо да. Азыр эгерде биз ошо лицензияны киргизсек, ар бир шаарда болот да, лицензирование. Республика боюнча? Не, республика боюнча. Ну, ар бир шаарда ачасыңар да, ар бир шаарда ачылат. Пункттарды лицензирование. Анан бул жакта момдай, чоң шаарда түшүнүктүү. А кичинекей шаарларда, вот примерно, Данияр Жолдошевич, вы сами были мэром города Токмак. 70% населения города Токмак используют такси. Сейчас, если лицензию осуществить, то цена вырастет. Город Токмак не может обеспечить в полной мере общественным транспортом. И здесь сразу баасы көтөрүлөт таксинин. Экинчиси, Бишкек шаарында. Азыр эгерде лицензияны киргизип туура жол кырсыктарын азайтуу боюнча максат турат, президенттин жарлыгы туп-туура колдойбуз да ошону. Но бул жактан бирок ошону лицензирование киргизгенден кийин баасы дагы көтөрүлөт жол киреси таксинин. Анан шаарда биз и так автобус сатып албай жүрөбүз да канча убакыттан бери. Жетишпейт да, азыр 150 автобус чыгат, бүттү. Анан таксинин баасы көтөрүлөт. Бул жалпы элге эле кыйын болуп калат да. Түшүнүп атам. Урматтуу ички иштер министрлиги түшүнүп атам. Талаптарды коюп атасыңар, мыйзамдагы бар силерде ошо боюнча лицензирование. Бирок эл даярбы? Вот ошонусу кеп ошондой эле болуп атат да. Мен түшүнүп атам силерди. И Данияр Жолдошевич, сизди да түшүнүп атам, 500 сом айтып атасыңар. Анан бул жакта эме талаптарды коюп атасыңар, лицензия алып туруп, кел сен бул жагынан могу 3 жыл стаж болуш керек, тиги машина сол руль болуш керек, бүт талаптарды коесуңар. Анан да силердики эмкиси дагы талаптар болот, качан ал лицензия алынып калат. То есть силердики уже эки процедура болот да, ички иштер министрлигинде. И везде кечирип койгула. Тура түшүнгүлө да, но везде коррупционный элемент болуп калат да. Сөзсүз коррупционный элемент. Лицензирование да болуп калат. Анан, чтобы лицензия, чтобы не отобрали, ал сөзсүз берип баштайт да. Как биздики техосмотр менен эле маселе болуп калат да. Вот балким, может быть, бир жылга дагы убакытты, может быть, берип туруп даяр эмес эл. Чын, карапайым элге сразу эле тиет да ошонусучу. Анан бул жакта силер мини-вендерди айтып атасыңар. Хорошо, анда давайте бул жактан карап туруп, междугороднийлерди бирдеме кылайлык. Бул шаарлардын ичинде сөзсүз сразу тиет. А междугородний, основной мини-вендерди жазып атасыңар, что автобустарга эч ким отурбай, мини-вендерге отурат. Хорошо, ошону карап берсек болот. Что Бишкек Ошту каттаган мини-вендер көп жол кырсыкка түшкөн депчи. Ошондо давайте бирдеме кылайлык. Но если шаарларга киргизип койсок лицензирование, ну эл даяр эмес, чын. Чын. Мен түшүнүп атам силердин ниетиңерди. Но бир мен жеке оюм, эл даяр эмес, баасы көтөрүлөт. А биз мүмкүнчүлүк шарттарды еще, эгерде ладно, хорошо, если примерно как Узбекистанда Равон болсо, биздики именно вот это их компаниялары, которые авто, тогда бы если через государство лизинг болсо, анда берелик, макул. Анда все общее лицензирование болгондо биз мамлекет шарттарды түзүп берген жокпуз, и только эле бир эле тыюу эле киргизип атабыз, бүттү. Ошонусу бир эле мен жеке даже жоопту бербей эле коюңуздар. Мен түшүнүп атам бүт.
Просто менин оюмча азыр силер Данияр Жолдошевич, урматтуу ички иштер министрлигинин кызматкерлери айтып атасыңар, экинчи окууда сунуштарды бериңиздер. А сунуш жок да бул жакта. Сунуш или мы ставим лицензирование, или не ставим. Бүттү да. Пан или пропал да бул жакта. Жеке менин оюмча лицензирование азыркы учурда элибиз карапайым эл даяр эмес. Чын. Азыр просто эле коюп койгондо канча адам Данияр Жолдошев, кичинекей шаарларда изучуу болот да. Жаник Пулович, вот өзүңүз мисал катары менин мурдакы жумушумду келтирип кеттиңиз. Токмоктун ичинде 90% такси менен жүрөт. Туурабы? Ички шаардын транспортун жок кылдыкпы ошо менен? Жок кылдык. Ошол туурабы негизи? Негизи туура эмес. Орусча айтканда просто оттягивание смерти, да? Вот то, что мы сейчас оттягиваем закон о лицензионной разрешительной деятельности, это то же самое происходит. Ну как не создали? Эльвира Джалалбековна, а как создавать их? Ну, я извиняюсь за полемику, конечно, да? Но как создавать? Сөз депутат Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат. Неде мыйзам долбоорунун мазмунундагы концепцияда 4-чү пунктта жазылып турат да. Жүргүнчүлөрдү ташуунун ишке ашырган жеңил автомобилдердин саны эсеби жана анын көзөмөлдөө жүргүзүлбөйт дейт. Бул кандай түшүнсө болот? Талайбек айтмаңыз, сол саат берсеңиз мен жооп берейин. Эмне үчүн жүргүзүлбөйт? Анткени дегенде бул деген такси кызматы Кыргызстанда лицензияларга жатпайт. Эч ким лицензия бербесе, эч ким көзөмөлгө албайт. Жанакы биз өзүбүз көргөндөй Яндык такси, Жорго такси болобу, кайсы болот? Кайсы такси болбосун, анын баары деген эч кандай пассажирский мындай киши ташыган фирмаларга алектенгендей окшош эмес. Бул деген только услуга связи. Сизден заказ алат, таксистке берип коет. Болду, башка эчтеке бул деген ошо айдоочу кече күнү конокко барып келдиби? Рахмат. Чүнкү мерден кыска эмесеңиз, жүргүнчүлөрдү коопсуз ташууну камсыз кылуу үчүн бул тармакты мамлекет жөнгө салуу күчөтүү зарыл. Макул. Анан жанагы оң рулдуу автомобилдер жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде болжол менен канча автоунаа оң рулдуу эмелерин таксилайт экен мындай же саны канча барбы ошондой маалымат? Азыр биздин жанакы жүргүзгөн ишибиздеги маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө мына микро автобустардын саны 7950. Канча 7000? Минивендердики 4134. Общий азыр бизде учетто ушу контролдоп атканыбыз жалпысынан 16994 транспортта такси менен иш алып барган. Макул, мен бирок мен деле жана концепциясын колдойт элем да. Бирок экинчи окууда палатадагы жыйынга да чыгат да. Азыр жанагы жүк ташуучулардын таксистердин көпчүлүгү оң рулдагы автоунаада, анан жарым жылдын ичинде жарым жылдан кийин ушул лицензияны оң рулга болбойт деп атасыңар да. Андан ары жана эксплуатациясы кандай болот, автоунаа аны уже кереги жок да, коңшу мамлекеттерде аны албайт. Анан бир убактарда биз сунуш бердик эле ошо жанагы оң рулду сол рулга өткөрүү боюнча механизмдери боюнча өкмөттөргө дагы биз ушу сунуштарыбызды бергенбиз. Анан сиз айтып атасыз, мына жерде 7000, 11000 жана минивен менен эме машина бар экен, 11000. Бирок туура жанагы көп мындай чоң трассаларда оң рулда келген авариялардын статистикасы көбүрөөк, туурабы? Анан жанагы степ вагон деп коет. Кээрлер уже башка ат коюп алыптыр, смерть вагон деп. Ал мындай авария болсо эле, Кудай сактасын, ошо жерде көп жүргүнчүлөрдүн каза болуп калып атат да. Мен өзүм мындай
эме болгом да, мындай айтканда күбө болгом. Мына жогору Төө башка кетип баратканда КАМАЗдын артынан ошо минивэн чыккан да. Ошо ылдамдылыгын эмекен оң руль эмне мындай ыңгайсыз болгон. Жанагы өзү оң рульде отурат экен, сол жактан алдына отургузуп алат экен. Ошо айтып турат экен да. Чыга бер, кире бер мындай деп. Чыга бер дегенде, значит, мындай встречный машина жок да. Ошодо ушундай күбөлөп экен, ал минивэндин эме ичинде жок дегенде бир 10 жүргүнчү бар да. Жакшы оң жакта кичине мындай жер эме жай бар экен, мен бурулуп кеттим да. Мына оң рульдун мындай эрежесиз айдагандар бар да. Бирок кабинет министрлигиндеги туура негизи сиздер жанагы ошо жүргүнчүлөрдүн жана коопсуздугу биринчи орунда болуш керек. Бирок анын жанагы убактысы боюнча 6 ай деген бул аз деп ойлойм да. Эми азыр биз сунуштарды беребиз. Мына Данияр Жолдошев, сиз туура айтып атасыз. Бул жерде акча менен мындай бюджет толтуруу эмес. Бирок биз ошонго жана мыйзамдын сакталышы, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу биз биринчи орунда болушубуз керек, ал менен барыш керек. Бирок экинчи окууда жанагы жарым жылдык эмес, бир кыйкырдуу убакыт бериш керек. Бирок жанагы оң рулду жүргүнчү эме жанагы ээлерине бир компенсация бир эме кылып, бир жеңилдетип берип, бирок мындан айрылышыбыз керек да, оң рулдун. Уже кечибиз керек. Ошончо бир механизмди ойлоп чыгышыңар керек да. Туурабы, Данияр Мырза? Ата биринчи мен дагы депутаттан сурап коеттум. Концепциясын колдоп берем жаңы жыл алды. Жаңы жылдан кийин экинчи эмесине мен экинчи окууда кабинетибиз дагы мындан башка бир мындай жеңилдетилген бир шарттарды биз сунуштайт болушуңар керек дейм да. Рахмат. Сунуш берип коеюн. Рахмат, Марлен Абдрахманович, бир адам калды. Сүйлөп койсун. Мажитова Шарапатканда сөз. Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар, өзү ар бир мыйзамды кабыл алып атканда биз билишибиз керек, медалдын эки жагы болгондой, адамдар ошо менен биздин жарандарыбыз жашайт. Ошон үчүн ошо плюс жагына минус жагын карап туруп, медалдын эки жагы болгондой, бизге кайсы жагы көбүрөөк болсо ошол жакка карай ыкташыбыз керек да. Мен коллегаларым айтып атканына мен кошулам, себеби кооптонуу бар. Канчалык лицензия, текшерүү, көзөмөл көп боло турган болсо, ошол жерде сөзсүз коррупция болот, ошол жерде сөзсүз ишкердикти кысуу болот, элге болгон оорчулук башталат, салык оорчулугу башталат, жашоого болгон кичине болсо дагы мындай кыйынчылык келет да. Мына ошондуктан мен мына Данияр Жолдошевичтин азыр бир айткан сөзүнө аябай кошулам. Бардык нерсени автотранспорт болобу, такси болобу, кайсыл нерсе болсо дагы жөнгө салыныш керек. Мамлекет тарабынан сөзсүз көзөмөл болуш керек. Бирок мындай ошол тыкыр көзөмөл болуш керек дагы, ал системалуу түрдө бардык тармактарды камтыш керек. Мен ошол көзөмөлүңөргө заамын. Себеби биз мына чет мамлекеттерге барганда ал жердеги бардык мына кайсы гана тармак болбосун бардыгы эме жолго коюлганда, мисалы үчүн мына Кытайга бара турган болсо, Кытайда таксилер бир мезгилде 4 саат жүрө турган болсо, 4 саат бир тарапка гана жүрөт дагы, калган убакта ал тарапка жүрө албайт. Такси келип токтотуп барасыңбы десең, бара албайм ал жакка, менин уруксатым жок дейт. Ал жерде ар бир такси көзөмөлгө алынган. Барбайт, эгер 2 барабар көп берем, 3 барабар көп берем десең да барбайт да. Себеби аларда мыйзамдар ошондой катуу жолго коюлган. Бизде андайга али жете элекпиз, бирок акырындык менен ошого барабыз деген жакшы тилектер бар. Мен бул мыйзамдын кээ бир жактарын колдойм. Эң негизгиси жана бардыгына бирдей лицензиялоо болсун. Бизде мынакей көбү таксиден пайдаланат. Таксилер чоң-чоң компаниялардын колунда иштешет. Ал компаниялар кандай лицензия алып атат, кандай иш аракеттер менен жөнгө салынып атат, биз билбейбиз. Бул сиздердин мыйзамыңыздар, мен ойлойм, ошол тарапты толук көзөмөлгө алат деп. Анан экинчи тараптан биздин коллегаларым чындап эле кайсыл жерде мына бизде көбүнчө азыр кризис мезгили, адамдар өзүнүн жашоосу менен өзү жашап атат.
мамлекеттен эч кандай жардам жок, жада калса жанагындай кредиттерди дагы мынандай жеңилдетилген кредиттер дагы эч мындай жарандарга адыресине тийбейт. Мына ошондуктан булардын дагы мынандай коптонуулары туура деп ойлойм. Бирок ошолорду кичине жеңилдетип экинчи окууда балким өзгөртүлүп туруп биз кабыл алсак болот. Бул концепцияны мен колдойм, себеби направлениясы, стратегиялык багыты туура. Бирок акыркы эмеси мына кээ бир эмелери чындап эле элге мынандай элдин жашоосуна эмесине каршы келет. Рахмат. Сөз Марлен Абдрахмановичте. Урматтуу коллегалар, сунуш берейин, туура көрсөңүздөр. Бул профильный комитеттен өткөн экен. Бүгүн биз каршы кылабызбы, макул болобузбу, баары өтүп кете берет, маселе жок. Бирок биз бүгүн каршы берип койсок, эртең палатада караганда мындай маселени курчураак каралабыз да. Эмне үчүн булар каршы берди деп депутаттар дагы көңүл буруп калат. Анан экинчи окууда дагы биз жана айтылган сунуштарды беребиз. Негизинен жалпысынан жанагы лицензия жана башка маселелер боюнча мындай маселе туулуп атпайбы? Ошого туура көрсөңүздөр, урматтуу коллегалар. Бүгүн биз каршы кылып кое берели. Профильный комитеттин эмеси менен палатага чыгып. Бизби профильный? Профильный биз эмес го. Сунуш бериңиздер анда. Сунуш мен каршы кылам анда. Анда сунушум жок, сунуш каршы. Марлен Абдрахманович, уруксатпы? Анда комитет концепциясын колдоо боюнча добушка коем. Мыйзам долбоорун колдоо. Айсара Нышановна, уруксатпы? Сөз сизде анда. Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, бул мыйзам негизи жанакы Шарбатка мажитына туура айтып кеттиңиз. Сиз абдан баардыгы тең тартипке келүү, учетко алуу, мыйзамдаштыруу. Негизи бул туура, ушуну колдоп берсеңер жакшы. Анан экинчи момент, бизде азыр кабинет өкмөттө комиссия, рабочий комиссия түзүлдү. Биздин төрагабыздын эмеси менен ал боюнча жанакы Марлен Абдрахманович сиз көтөрүп аткан вопростор боюнча атайын рабочий комиссия түзүлдү. Ошол комиссияда мен да бармын. Ал боюнча ошол иштерди биз ушу январь айында ошол биз ушу жанакы оңурулду эмелер боюнча рабочий моменттерди карап чыгабыз. Ал боюнча рабочий группа түзүлдү. Бирок бул лицензия боюнча мыйзам. Бул деген башкача да, бул толко тартипке келтирүү, учетко алуу, соответствие келтирүү да. Бага жерденчи. Анан бул мыйзам менен анан тиги баягы эмени анда кийин сиздер сунуштарыңыздарды карап дагы эмессек болот да. Рахмат. Уруксатпы? Айсара Нышановна, уруксатпы? Комитеттин чечим. Негизи порядок выдачи лицензии ал өзүнчө норматив чыгат да. Өзүнүн порядокта жанагы оңурулду жана узартып беребиз деп атпайсызбы? Анын ичинен порядогун кылса болот. Анан кийин Марлен Абдрахманович жанагы көтөргөн маселе, эгерде оңурулду болсо алдыга отургузганга уруксаты жок, анан кийин артына деген алдагы жоболорун ошол порядогунда жазып чыкса болот да аны. Негизинен ошол азыр урматтуу депутаттар негизи концепциясын анан кийин бул ишмердүүлүк лицензияга жата турган ишмердүүлүк деген деле гана эметип берсеңиздер. Калгандарын жобосуна ылайык эметкенге биз толук даярбыз иштешкенге. Рахмат. Анда биринчи концепциясын биринчи окууда кабыл алууну сунуштайм депутаттарга. Сын сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда депутаттардын сунуштарын кабыл алуу менен. Туурабы? Добушка коем. Каршы, калыс, жок. 5. Өткөн жок, рахмат. Төрага. 5 макул болду. Кайрадан добушка коем, добуш бериңиздер. Шарапатович. Фархат. Колдоо, концепциясын колдоо боюнча биринчи окууда. Анда каршы добуш берүүчүлөр. 4. Концепциясы өттү. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Анда 14-маселеге өтөбүз. Айсара Нышановна,
регламент боюнча жок азыр. 14-ші маселе боюнча Дүйнөлүк банкка караштуу эл аралык финансы корпорациясы тарабынан Манас эл аралык аэропортун модернизациялоо боюнча жана кеңейтүүгө потенциалдуу инвесторлор тартуу боюнча маалыматты угуу Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Тынчтанып алсаңыздар, депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айбек Алтынбеков, баяндамачы. Бияқта. Данияр Эрмекович бар да бизде. Бизде бар. Данияр Эрмекович за берди. Чакырылгандар: Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри; Солтобаев Талантбек Осмонбекович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары; Настаев Александр Иванович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация боюнча мамлекеттик агенттиктин директору; Мамашев Расул Азимжанович, Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун өндүрүш боюнча директору; Бакиров Мирлан Исакбекович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун төрагасы. Баяндамачы. Баяндамаңызды баштай берсеңиз болот. Уруксат ба? Саламатсыздар ба? Бул жерде жазылган жок, Мурадил деген. Канаки. Баяндамачы Баясов Нурадил. Баяндамачы Баясов Нурадил Мирбекович, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук инвестициялык агенттиктин директорунун орун басары. Баяндамаңызды баштай бериңиз. Урматтуу Айсара Канышановна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышуучулары, Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому аэропорт инфраструктурасын модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашыруу жүрүшүн жөнүндө кыска баяндама бергенге уруксат этиңиздер. Сиздерге белгилүү болгондой 2018-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык Манас аэропорту түштүк чыгыш Азия менен Европа бириктирүүчү транзиттик карго борбору катары каралган. Манас ачык акционердик коомунун аэропортторун өнүктүрүү долбоору бул стратегиялык багыт. Бүгүнкү күндө борбор Азияда эл аралык аэропорттордун арасында атаандаштык күчөп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Казакстанда бул Алматы аэропорту, Өзбекстанда Ташкент жана Самарканд аэропорттору бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда турат. Көптөгөн өлкөлөрдүн тажрыйбасы бул аэропортду өнүктүрүү багытында мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмди колдонот. Мында дагы биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизм жана түз инвестиция механизмдеринин негизинде жумуш алып баратабыз. 2019 жылы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана көз карандысы эксперттери турган жумушчу топ 1 жылдын ичинде иштеген. Анын жыйынтыгында IFC бул эл аралык финансы корпорациясын тандап, Манас эл аралык аэропортун ачык өнүктүрүү долбоорун даярдоо үчүн кеңешчи кылып дайындоо боюнча сунуштар берилген. Экономикалык жактан пайдалуу шарттарды ачык айкын жана эл аралык тендер негизинде квалификациялуу эл аралык инвесторду, операторду тартууда өкмөткө көмөк көрсөтүү үчүн IFC'нин чоң тажрыйбасы жана ресурстары бар экенин белгилей кетебиз. Ошондой 2021 жылдын 19 октябрында экономика жана коммерция министрлиги эл аралык финансы корпорациясы менен каржылык кеңеш берүү боюнча келишимге кол койгон. Ошондой эле 2021 жылдын 2 ноябрында келишимди ишке ашыруу боюнча жол картасы бекилген. 2022 жылдын 28 апрелинде Бишкек шаарында консультанттар тарабынан техникалык экономикалык негиздемеси көрсөтүлүп, бир нече сын пикирлер, сунуштар берилип, жалпысынан техникалык экономикалык негиздемеси бүгүнкү күндө толук даярдалган.
2022 жылдын 14 июнунда мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору менен IFC бирге конкурс алдында инвесторлук конференция өткөргөн. Анда тажрыйбалуу эл аралык инвесторлар катышкан. Алардын арасында Corporation American Airports, Munich Airport, Incheon International Airport, Korea International Corporation, Aegis, IDA Group, ICTAS, Airport of Regions, жана GMR Group деген инвесторлар катышкан. Жалпысынан ушу жылдын ичинде аэропортторду өнүктүрүү багытында бир нече инвесторлар кызыктарын билгискен. Анын ичинде атай кетсек, Туркиядан, Россиядан, Бириккен Араб Эмираттарынын тарабынан дагы кызыктар белгиленген. Ошонун негизинде мына жалпысынан дүйнөлүк практиканы дагы, дүйнөлүк жалпы тажрыйбаны дагы карап көрсөк, ушу мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана тикелей инвестициянын негизинде инфраструктуралык ушуга окшогон долбоорлор ишке ашырылып келе жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси дагы даярдалган, конкурстук документтер дагы даярдалган, бирок ошону менен бирге тикелей инвестициянын негизинде дагы бир нече кызыккан тараптар дагы бар. Бүгүнкү күндө мамлекет ушу мамлекеттиктин кызыкчылыгынын негизинде мамлекетке кайсыл багыт пайда алып келүү деген сунуштарды изилдеп жатат. Бир нече тажрыйбалуу, бир нече ушул абройлуу компаниялар бүгүнкү күндө сунуштарын берди. Бул боюнча дагы азыр жооп суроонун негизинде биз толук маалымат бергенге даярбыз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Суроолор боюнча. Жазылды эле да. Процедурный боюнча сөз Айбек Алтынбековичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр бул жерде AFC-нин өкүлү бар бул жерде. Эркин Асрандиев мырза. Ошол тарапты дагы бир угуп койсок, анан суроолорду берсек жакшы болот. Рахмат. Өкүлү. Рахмат. Өзүңүздү тааныштырып сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Айсара Канышан, урматтуу депутаттар, комитеттин мүчөлөрү. Менин атым Эркин Асрандиев. Мен эл аралык финансылык корпорация Дүйнөлүк банктын мүчөсү болгон мекеменин кеңешчи консультанты болуп иштейм. Ошо айтылып кеткендей, былтыртан бери ушул мамлекеттик жеке өнөктөш аэропорт Манас долбоорунун үстүндө ишти алып барып атабыз. Уруксат берсеңиздер, мен дагы кошумча маалымат берип кетет элем ушул долбоор боюнча. Эл аралык финансылык корпорация IFC бул дүйнөлүк мекеме, мунун мүчөсү 180 өлкө болуп эсептелинет. Ошонун арасында Кыргыз Республикасы да бар. Кыргызстан 1996 жылы мүчө болуп кошулган болчу. Ошондон бери IFC бул Кыргызстанда донор мекеме катары ишин алып барып атат. Бул долбоор боюнча IFC өкмөткө кеңешчи катары болуп ишин алып барып атат. Ишинин алкагында иши 2 фазадан түзүлөт. Биринчи фазасы бүткөн болчу. Техника экономикалык негиздемени даярдап, өкмөт тарабына тапшырылган болчу. Бул ТО экономика министрлиги, авиация агенттиги, аэропорт Манас өзүнүн колдоосу менен даярдалып чыккан болчу, макулдашылып. Жана айтылып кеткендей, июнь айында инвесторлорду тартуу боюнча алдын ала инвесторлук конференция уюштурулуп, абдан ийгиликтүү өткөн. Бул конференцияга Германия, Франция, Түштүк Корея, Малайзия, Индия, Турция жана Россиядан компаниялар катышып, өзүнүн аэропорт Манас боюнча кызыкчылыгын билдирген. Жалпысынан ТО жөнүндө айтып кетсек, 28 жылга инвесторду тартып келүү сунуш болуп атат. Ошо 28 жылдын ичинде аэропорттун көрсөткүчтөрүн 4,5 эсе көбөйтүү прогноз берилип атат. Жана ошол эле мөөнөттүн ичинде инвестор $400 миллион ашык инвестиция салып келиш керек бул аэропортко. Андан тышкары
жыл сайын аэропортто алган инвестор кыргыз тарабына төлөм төлөйт. Бул төлөм жалпы түшкөн кирешенин бир бөлүгү болот. Мындай тажрыйба дүйнөлүк практикада абдан кеңири колдонулат. Жана андан тышкары бүгүнкү күндө ар бир сыртка учуп кетип аткан пассажирден алынып аткан $15 бүгүнкү күндө мына аэропорт Манаснын өзүнө колдонулуп атат. Бул IFC сунуштаган долбоор боюнча бул толугу менен бул каражат кыргыз тарапта калат. Рахмат. Суроо жооп коет өтсөк деп атат депутаттар. Хорошо, рахмат. Анда сөз депутат Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат. Но бүгүнкү ушу каралып аткан негизги максаты эмнеде? Неге бул Асарнасан эмне максаты менен биз буну эме кылды? Маалымат катарыбы же эме? Жооп берип коймун. Уруксат берсеңиздер, мен бул сунушту мен киргиздим эле. Аэропорт боюнча, эл аралык Манас аэропорту боюнча мындай жаңа эмелер болуп атпайбы? Биз ошол маалымат угуп коелу дедик да. Ачык айкын болуп атабы же түз тикелей кетип атабы? Биз угуп коебуз, угуп кандай бизге туура келе турган болсо бизге канчалык көп инвестиция келиш керек да. Анан ачык айкындуулук болуш керек. Ошол себептен мен киргиздим, ошон үчүн. Эч кандай чечим кабыл албайт экен, маалымат катары угуп коет экенбиз да, туура?